Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Мен бир нерсе айтайынбы? Кыргызда бир жакшы макал бар. Жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата менен эр көгөрөт дейт да. Ошондуктан, урматтуу туугандар, ар дайым ар кимдин мындай батасын, ыраазычылыгын алганга аракет кылыш керек да. Жаш болобу, кары болобу, аял болобу, эркек болобу, ошолордун ыраазычылыгын алсаңар, башка динде болсо да, шылп адам болсо деле ыраазычылыгын алыш керек да. Анан туугандар, этият болуш керек да. Эч качан эч кимдин каргышын албаш керек да. Өзүңдү карманыш керек. Каргышын албай, эч ким менен конфликтовать этпей, эч кимди ыза кылбаш керек да. Бирөөнүн акысын жебеш керек да. Себеби деген, эгер мисалы бир адам башка бирөөнүн акысын жеп, башка бирөөнүн каргышын көп алса, ал акыры аягы түбөлүгү начар болуп калат да. Өзү кыйналып калат. Турмушунан оор кыйынчылыктарды алып калат да. Ошондуктан, урматтуу туугандар, ар дайым ар кимдин ыраазычылыгын алып, бир ажаатын ачып коюш керек да. Ажаатын ачып, настроениясын көтөрүп, колдон келсе ушу муктаждыгын чечип, проблемасын чечип, жардам берип койсоң, өзүңө жакшы да. Бул Аллах Таала деле бүт баарын эсептеп турат. Ошондон да ыраазычылык келет. Ошондуктан жакшылык кылыш керек да. Бирөөнүн ыраазычылыгын алып, карылардын, жаштардын баардыгынын батасын алып, ошондой бир жакшы энергия топтош керек да. Жаман энергия топтобош керек. Жана каргыш, илкиш, сөгүш, уруш, талаш вообще кереги жок. Андай энергиялардынчы эч кимге кереги жок да. Ошондуктан андай терс энергиялардан оолак болуш керек да. Мисалы бирөө конфликтовать этип атырылып атса, Аллах Таала сага ыйман хидеет берсин. Болуптур, сеники чын деп эле басып кетиш керек да. Аны менен тең эле отуруп, аны менен тең элеп жаңжалдашып, ызычуу болуучу, андан көрө басып кетсең эле эч жериң коробойт да, эчтекең да кемибейт, эч жериң да коробойт, эч кимге теңелбей эле, эч ким менен урушпай эле мындай басып кетиш керек да. Ошондой да. Assalamu алейкум.